Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн биз силер менен дене тарбиянын таяныч кыймылдаткыч системасына ден соолукка тийгизген таасири жөнүндө сөз кылабыз. Адам баласынын күчтүүлүгү, шамдагайлыгы, дененин сак болушу анын кылган кара жумуштары алектенген спортуна байланыштуу болот. Спорт менен машыккан, кара жумуш менен алектенген адамдын булчуңдары жөнөкөй жашоо уланткан адамдыкына караганда 2–2,5 эсе чоң болот. Киши спорт менен машыкканда, кара жумуш аткарганда көбүрөөк кычкылтекке муктаж болот. Бул учурда демди туура алып, туура чыгаруу керек болот. Бул кан айлануу жана дем алуу системаларын активдештирет. Машыгуунун пайдалуу болорун алгач орус окумуштуусу Петр Францович Лескав аныктаган. Ал күч эмгеги акыл эмгегине түрткү берип, мээнин активдүү иштөөсүнө алып келет деп айткан. Учурдун кара жумуштун ордун ээлеген автоматташтырылган системага ылайык адамдарда ар түрдүү оорулар келип чыгууда. Буларга ашыкча семирүү, демдин кысылуусу, жүрөк кан тамыр ишинин начарлашы жана ички секреция бездеринин ишинин бузулушун мисал келтирүүгө болот. Аталган оорулардын алдын алуу жана кыймылсыздыкка каршы күрөшүү үчүн туура тамактануу, спорт менен машыгуу жана табият коюнунда сейилдөө сунушталат. Мындан сырткары, адамдагы оорулар омуртка тутумунан да болушу мүмкүн. Эгерде бала партада туура эмес отурса, өзүнүн салмагынан ашыкча жүк көтөрсө, төмөнкүдөй оорулар келип чыгат. Алар сколиоз, кифоз, лордоз болуп эсептелинет. Мындан сырткары, майтамандуулук деген да түшүнүк бар. Ал тар жана бийик бут кийим кийгенден келип чыгат. Балдар, ушун менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакка чейин саламатта тургула.